Бактылуу үй бүлөнүн сыры неде урматтуу мекендешим? Бул аял жакшы болушунда же эркек жакшы болушунда эмес. Эркек дагы аял дагы эч нерсе күтпөй жашашында. Аял дагы өзүн оңдойт, эркек дагы өзүн оңдойт. Бири-биринен бир нерсени өмүр бою күтүп жашабайт. Айтайын дегеним эмне? Бүгүн күтүүлөр бизди өлтүрөт да. Аял үмүт кылып көп нерсени эркекке байлап, үмүт кылып бир нерсени күтүп алган, анан эркек колунан кокус келе албай калып, бере албай калса, аял киши ошонун артынан капа болот, таарынат, ар нерсени ардеге кылат да. Эркек киши деле урматтуу мекендешим. Ал красавица сулуу экен деп ошол кызды жактырат, жакшы көрөт, үйлөнгөндөн кийин, бир төрөгөндөн кийин сулуулугу жоголот. Баягы нерсе жок да. Айтайын дегеним эмне? Эч нерсе күтпө. Үйлөнөрдө өмүр бою мынандай деп ардекени үмүт кылып, бири-бириңерге эреже кылып албагыла. Бактылуу жашоонун сыры ушул урматтуу мекендештерим. Баарыга ыраазы болосуң, баарындай сүйөсүң. Кемчилигине көз жумасың. Жакшылыгын ашырасын, жамандыгын жашырасын. Болбосо үй бүлөнүн урматтуу мекендешим сактап кала албайсың.